Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İslamda, dinimizde maksat koyu barбы? Эгер maksat коя турган болсок, канчалык деңгээлде болуу керек? Ошол максатыбызга жетиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген суроолор бар. Бул дайыма мындай өйүп келген нерсе жүрөктө турабы? Ошонун бирөөсү сиз менен биз мисалы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманы, сахабалардын заманы, табаиндердин улуу болгон 3 муун биринен бири сала, бирин кубалаган улуу муундар жөнүндө дайыма айтабыз. Туурабы? Алардын диндеги жеткен ийгиликтери, дүйнөдө жеткен ийгиликтери, алар төөнүн үстүндө дүйнөнү багындырган туурасында тарыхтарды окуганбыз. Бирок эмне болду? Бизди дүйнөнү дүңгүрөткөн төө мингендер Асуландия, Испанияга чейин жетип, ал жерге чындыкты, илимди, билимди алып келип, ана ошентип отуруп, акыркы 300 жыл мурунка чейин ушул өркүндө өсүп келген. Эми аларда негизги чоң бир максат бар болчу. Кандай десе, үммөттү көбөйтүү. Эми азыркы заманда үммөт көбөйдү. Бирок сиз менен биз болсо, эмне болуп калдык? Кичине алсырадык. Силер менен бизге зарыл болгон нерсе бул азыркы мезгилде алардын окуянын уксак деле эми алар эми сахабаларда, эми алар табаиндерде, алар эми салаф салихиндерде, алар олияларда деп өзүбүздү төмөн саноо адаты пайда болгон. Ошол канчалык өзүбүздү төмөн санаган сайын сиз менен биздин динде алсыроолорубуз башталды. Динде биз алсыз болуп калдык. Биз намаз окусак дагы, динде кайсы өкүмдү аткарсак дагы биз алсырадык. Ошонун себебинен көптөгөн китептер чыккан. Ошол китептерде кантип биз мусулмандар күнүнкү жашообузда же болбосо биздин келаткан алдыдагы 60, 70, 80, 90 жылдык жашообузда алгылыктуу бир ийгиликтерге жетебиз деген китептер жазылган. Муну азыркы заманда айтканда мотивация деп коебуз биз. Же болбосо motivation. Мындай айтканда адамды алдыга сүрүү илими болуп эсептелет. Анан мен ушул нерсени көп айта баштадым азыр. Эмне себептен? Анткени сиздердин көзүңүздөрдө иманга келгенден кийин, мен эми ушу менен эле токтошкум керек окшойт деп, намаз, орозо, зекет, ажылык, умра мисал алса, анан бир аз садака берип эле, сакалыңарды чоң өстүрүп эле, анан көчөдө астагфируллахты басып калдылар. Өнүгүү өсү ушул эле экен деп калышты. Адамдар алда каршы башканын өсүп кетип баратканын көрүп, эмне үчүн бизде ушул нерсе жокпу деген вопрос пайда болду. Туурабы? Же туура эмеспи? Эми карайбыз, машалла. Биз эми жалпылай түрдө айта турган болсок, Алла бизге мурунтан эле Куранда түшүндүрүп койгон. Куран өзү толук мотивация бул. Куранда инсандын бул дүйнөдөгү толук жашоосу, о атанын уруктугунан баштап, нутфадан баштап, алак даражасына эт, сөөк, кан, эт, сөөк кылып, аны Алла Таала адам даражасына келгенче сүрөттөп койгон. Бул Алланын чоң биз үчүн берген мындай мотивациясы. Бирок Алла Таала Куранда сиз менен бизге жол көрсөткөндө башкача көрсөтөт. Ачык, айкын аяттар бар, аятул мубин деп коебуз. Ошол эле мезгилде жашыруу сырлар менен айткан аяттар бар. Ошонун бирөөсүндө Алла сиз менен бизди, анан бизден башка көздүн аржан турган жиндерди ибадат, кулчулук кылуу үчүн жараткандыгын айтат. Эми суроо туулат.
Туура. Биз Аллах Таала бизди кулчулук үчүн жаратыптыр. Кулчулук болгондон кийин, мына сиз менен биздин жашообуздагы бул көзгө көрүнүп турган нерсенин бардыгы тең кулга керек, туурабы? Эми буга туура түшүнүк болуш үчүн мисалга бир адам үй сала турган болсо, үй салган үчүн сооп табат. Билесиңер ушуну? Бир адам бир кой алып келсе сооп табат. Барып туруп пойлаңдын этегине барып туруп тракт сал кара, ана бисмилла чап деп турсаң, ошол коңторулган сайын сооп жазыла берет. Билесиңер ушуну? Эмне үчүн дегенде, анткени адалдан табылган нерсенин бардыгына сооп бар. Арамдан табылган нерсенин баарына күнөө бар. Бул эми анык белгилүү болду. Демек, карагыла. Аллах бизге өзү үйрөтүп атат экен. Кантип кул болгула дейт. Бирок кул болгула десе, анда эгер пайгамбарыбыз дейт да, эгер де дейт, силер бул дүйнө эмес, баягы көзгө көрүнбөгөн дүйнөнү көргөнүңөрдө дейт, тозокту же болсо кабырда азапты көргөнүңөрдө, анда ушу пешенеңизден саждандан көтөрүлбөй өлүп калмаксыңар дейт. Тиякты көрүп. Бирок бул дүйнө Алла Таала зыйнат кылып, кооздоп койгонун айтып атат экен. Бул жердеги зыйнаттардын бардыгына инсан муктаж экен. Туурабы? Ал-малу вал-банун эмне? Фи зинаты дүйнө. Силердин малыңар, бала бакыраңар, аялыңар, бар нерсе зыйнат. Бул дүйнө кооздугу дейт. Демек, бул кооздукту биз колдонушубуз керек экен. Өсүшүбүз керек экен. Алдыга жылышыбыз керек экен. Эми кантип? Өзүбүздүн алдыга койгон максаттарыбыз менен. Эми максат кандай болуш керек десе, максат өзүңдүн акылың деңгээли жетерлик деңгээлде болуш керек. Мына айтканда осознанно деп коет, десеңерби? Осознанно деген сөздү которо турган болсок, мына өзүңдүн эмнең менен каалоо, тилегиң менен алдыга жыла турган нерсени коюш керек. Алымдар айтат, биз кантип бөлүш керек десе, ошол максат 3кө бөлүш керек экен. Канчага бөлүш керек экен? Биринчи максат кичинекей болуш керек экен. Ибадатта боло турган болсо, мисалга алса, ошол эле замат 5 маал намаз, садака, зекет, түнкү тахажжуд, нафил ибадаттар, зикир, жок, андай эмес экен. Биринчи 5 маал намазыны тургузушуң керек экен. Максаттын эң кичинекейинен башташ керек экен, түшүндүңбү? Эмне ибадатта да ушундай. Ал эми калгандарын болсо, акырындык менен кошуш керек экен. Атты таптоо керек да, туурабы? Эми дүйнөдө болсо, мына ошондой эле. Кантип дүйнө табуунун биринчи максаты ушул экен, адалдан табам деген максат коюш керек экен. Кыскасы эң кичинеси адалдан табам деген максат коюш керек экен. Кандай табыш керек экен? Адалдан. Эми бирок адалдан табууну оор көрүнүшү мүмкүн экен. Ошонун себебинен буга 3 нерсе талап кылат экен. Адалдан табуу 3 нерсе талап кылат экен. Биринчиси убакыт экен. Демек, сен ошол кыла турган ишиңе убактыңды туура пайдаланышың керек экен. Убакытты кантип туура пайдалануу десе, анан пайгамбардын сүннөтүнө калып, сен чыныгы мусулмандыктын негизин карашың керек болот экен. Кандай? Пайгамбарыбыз убакытты кандай буйруган, колдонууну. Карагыла. Жакшы бир пайгамбарыбыздын айткан сөзү. Кайсы? Убакыттын ичинде эң берекелүүсү бул таң, эртең менен. Ушулга байланган. Кимде ким койгон максатына жетишин кааласа, анда ушул таңкы мезгилди кое бербеш керек. Түшүнүктүбү? Кимде ким таңда ишин баштоон дайым адат кылса, ошол максатта болот экен, жетет экен. Дүйнөдө да мен соода кылыш болсун, мейли кичинекей нерсе да тура адал. Мисалы, дүйнөнүн берекенин 10дон 9-у соодага коюлган. Канча союлуп тур? 9-уна соодага коюлган. Кичинекей нерсе болсо да сатканга аракет кылгыла. Кичинекей нерсе болсо сатканга үйрөнгүлө. Бир койду киргизип, экинчи койду сатып, мунун теле бергиле. Керек болсо. Бир кичинекей машинеге темирди жүктөп алып, тияка барып сатып, кайра келип жүрө бер. Күнүнө жок дегенде бир жолу мында бир мык сатканга да аракет кылып көрүш керек экен.
Карасаң, адалдын ичинде эң жакшысы бул соода. Бирок экинчи нерсе, биринчи убакытты туура байланышуу эртең менен башталган болсо, эми экинчи нерсе ошол максатыңа жеткизе турган, кичинекей максатка жеткизе турган нерсе бул ден соолугуң экен. Ден соолукту эң чоң дайыма жакшы кармап тура турган нерсе бул уйку. Уйкунун эң жакшысы бул эмне экен? Түш өткөндөн кийин кайлууле аз мынакей, аз бир аздан кийин, пешим намаздан кийин бир аз уктап коесуңар. Канча мүнөт? 15-20 мүнөт. Бул уйку сиздин субханалла керек болсо 1 суткага чейин түнү уктагандан дагы көбүрөөк пайда берет экен. Экинчиси эрте жатуу. Бирок уйкунун 5 сааттан көп болбогон жакшы. Мен сиздерге бул өзүмдүн личный нерсемди айтып берет атам. Чудастар, 5 саат жетет экен. Түштө 15 мүнөт, түн ичинде канча экен? 5 сааттан көп уктабагыла. Чоң ийгиликке, максатка жеткизбей турган нерсе бул жалкоолук. Ибн Каййим айтат экен. Жалкоолук бул кедейчиликтин ачкычы. Ачкычы экен. Ал эми уйку дейт. Бул анын дарбазасы деп айткан экен да. Сонун экен? Демек, машалла, мынакей, биринчиси убакытты туура пайдалануу, таңды өзгөчө. Экинчи, ден соолукту кароо үчүн көп тамак ичип, керелдеңизге физкультура чуркап, фитнесте чуркап жүрүш эмес экен. Бул туура уктоо экен. Куш уйку, аз уйку. Үчүнчү нерсе, сенин максатыңа жеткизе турган субханалла. Жаныңда, сенин жанында жүргөн бул шеригиң. Жаныңдагы шеригиң максаттуу боло турган болсо, сени менен дайыма жүрүүгө, сенин оюң менен, пикириң менен бир болсо, ал улуу адам болсун, күчүү адам болсун, сен эмнекен? Ага адал иште шериксиң, анан доссуң. Ахирет ишинде да ушундай. Жаныңдагы шеригиң диндар болсо, акылман болсо, даанышман болсо, сенин динде дагы өсүшүң оңой, анан не болот экен? Жеңил болот. Уламалар мындай деп айтат экен. Эгерде кимде ким дүйнөдө өсүштү кааласа, анда өзүнүн ылдыйкыларды карасын дейт. Колунда жогурак, иш кыла албай аткан, кээ бир ач калып тураткан, карыз болуп аткан карап койсун дагы өзүнүн нерсеси. Бул жерде эмне пайда болот экен? Демек, өзүңдө болуп турган нерсе шүгүр айтуу деген сөз пайда болот. Ал эми динде өсүштү кааласаңар дейт, анда өзүңөрдөн өйдөңкүлөрдү карагыла. Чоң-чоң 4 ай кудамаларды карагыла, илим алган аалымдарды карагыла. Аятан көр, мен да ушундай болсом деп, эмне кылыш керек экен? Өсүүнүн аракетинде болуш керек. Төртүнчү нерсе деп аткан нерсе болуш керек ки, демек, коюлган максатта өсүштү кааласаңыз, анда даими истикомат менен ушул нерсени жылдырдын үстүндө болгула дейт. Мына ушул 4 ключ бар экен. Азыр мен айткан 4 нерсени кимге айтып берип турган болсо, бюджетиңерди автоматически 100 сомго көбөйтөсүңөр. Айткалачы, ким айтат? Силер мени уккан жоксуңар. Силер кайлууле кылган болот. Максат ден соолук. Айтып башта. Биринчисин туура айт. Биринчиси кана бирден айталы, Кана ким айтат кана? Кана сиз айтыңыз. Убакыт маселеси келгенде кайсы жак экен? Таң экен, Таң, машалла.
ден соолук кароо, туура айтасыз. Ошончу уйку. Үчүнчүсү шерик, туура. Төртүнчүсүчү Билим алышуу, жогору жактагы. Канет. Өз үстүнө ылдый болгон адамдар. аракет кылуу экен. Мына ошо 4 нерсе эми баарыңар эмете албагыла. Падно айтып калсаңар, бюджет көтөрүлбөй калды, эмне кылайын? Мен эмне үчүн айтып атам муну? Исламда биз молдолор субханалла силерге жөн эле мындай эле тозок менен бейшүүнү айткандан дагы алысыраак нерсе айтып бере алабыз. Азыр ушул сабакты мына 10 мүнөт айтыш үчүн силер менин сабагыма кире турган болсоңор, башка мисалы бизнес коучуна кире турган болсоң, 2,5 миң төлөмөксүзсүр. Ушул эле нерсени айтып бермек силерге. Демек, машалла, силер жөн эле бир эмени кое бербеңиздер. Эгер туура суроо бере турган болсоңорчу, чын келгенде көптөгөн аалымдар сиздерге бүт жолду үйрөтүп коет. Чудасыздарбы? Ошон сенен илим бул шамчырак. Чудасыздарбы? Мынакей ушул нерсени жашооңор колдонгула. Биринчиси, убактыңар туура колдонгула. Ошон үчүн эч качан эртең менен уктап салбагыла. Экинчиси, дайыма субханалла эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүздүн ден соолугуна көңүл буруш керек. Ден соолук. Кээ бир убакыттарда ден соолук үчүн ошол оор ишти тыштап койгонго жакшыраак. Чем ошого курсагыңды жаргандан көрөк. Анткени себеп ушул ишти алгысам азыр бүтүрүп салам деп туруп жүрүп, курсагың жарылып калган акча тиynин кереги жок болот. Кээ бир убакыттарда ден соолук үчүн ошол жерде мындай айтканда акырын токтоп коюш керек. Үчүнчүсү, жан шеригиңерди туура тандагыла. Аял алсаңар да жакшырагын тандагыла. Сага субханалла ушундай бир жолуңда шерик боло турган, дос тандасаң дагы шерик боло турган, жолдош, мусапырчылыкта жолдош боло тургандыгы туура тандагыла. Чындасыңар, эми эгерде тандап алган болсоңор, ошол нерседен келген азапка, ошордан келип аткан кыйынчылыкта сабыр кылыштан башка айла жок калат. Төртүнчүсү, эч качан токтобогула. Анткени себеби бир жерге барып токтоп калсаң, бир жерге токтоп кала турган болсоң, сен дайыма унутпагын, башка дагы эшик бар. Башка дагы эшик бар экен, унутпаш керек. Түшүндүңбү? Ай, болду, ушу менен күйүп кеттим, бүттү. Арага чыгып кетиш керек эмес. Уктап жатып алып, өзүңдө жанагындай депрессияга түшүп, молдо мен эметип калдым, жолумду ачпасаң болбой калды деп, молдо түтүп жүрчөм. Түшүнүп атасыңарбы? Дагы да болсо алдыга жылы бериш керек. Динибиз ушундай. Өлгөнгө чейин биз жылып жүрө беришибиз керек. Өлгөнгө чейин. Бөтөнчө эркектер. Эркектерге Алла Таала пайгамбарлык вазифаны берген. Пайгамбарлык вазифа бул субхана эркектин моюнунда. Анткени эмне үчүн айтып атам? Анткени пайгамбар эркектен болот. Эгер аалым болсо дагы, эркек аалым боло турган болсо, ал жами журтка чыгып алып туруп сабактарды бере алат. Аял алими боло турган болсо дагы өзүнүн баласынан ары аша албайт. Мүмкүн эмес ал көчөгө чыгып алып сабак берип, жанагындай бир элдин баарына ушу мотивация берип, жанагындай бир нерсе кылган болбойт. Анын укугу жок, акысы жок. Чудасыздарбы? Керек болсо силердин аялдарыңар дагы ошондой алими болгон аялдын сабагын көрүшүн силердин уруксат сураш керек. Эмне үчүн? Анткени себеп ал аял киши субханалла жанагындай бир жами журтка чыгып алып сабак бериши туура эмес. Эркекке бул берилген. Эркекке оор жумуш кылганга буйрулган. Эркек киши соода кылганга буйрулган. Мал багышка буйрулганбыз биз. Адалдан оокаттап, үй бүлөбүздү багып, анан үй бүлөбүздү тозоктон сактоого биз буйрулганбыз эркектер. Демек, сен башың көтөр. Башың көтөр айланайын. Бул дүйнө далай деген адамдардын башын чөктүрүп таштаган. Демек, сен рызкыңды эч ким тартып ала албайт. Эч качан башыңды ийип бербегин. Көтөр. Кыймылда. Аракет кыл. Ойлон. Аллахтан сурасаң, Алла жол ачып берүүчү. Ал эч качан сени менчитап койгон жок.
Bir ayal berdibi? Allah bir ayalın rızkısını beredi. Bir ayaldan sana 5 bala berdibi? Allah sana 5 balanın rızkısını koşa beredi. Mümkün emez. Allah hiç kimde rızkısı yok çıtap koybaydı. Bağın rızkısı var. Bирок seni sebep kılıp koygan. Oşon erkekler ey gözüңөрдү açкыла. Ийилип сынган бутак биягынан кайра башка бир бутак чыгып десе ушуну. Биз үчүн керек болсо терден тепселип калган чөп дагы ат иштеп кеткен бак дагы субана бизге үлгү. Бияк сынса биягынан чыгып атат. Сен биягың сындыбы, эми биягынан турлап кете бер. Аракет кылабызбы? Точно аракет кыласызбы? Мен сизге бир нерсе айтайынбы? Ошонун алдында ушу бир максат коюп, мына тетрадка жазып алгыла. Тетрадка жазып, мындай бир эмет так коюп, ушундан баштайм деп, эмелеги 4 принципти кармап, анан ушундай жазып даярдап туруп, машалла, столго коюп туруп жазса, бир жана наклей магнит менен холодильникке чаптап кой. Эми сен туруп тура тур, мен 3 күнгө чип келе калайын деш керек да. Мына ошо магнитке чаптап кой дагы, айт мен эми Алла жолуна чыгып келе калайын. Сен туруп тур. Эмне үчүн билесиңерби? Эгерде сен иманың кубаттуу болсо, дүйнөгө сыңбайсың. Иманың курулган болсо, дүйнөгө сыңбайсың. Гарантия берем, субханалла. Бирок сен максатты коюп туруп, иманыңды курбастан дүйнөгө кирип алган болсоң, сени бир эле жолу мисал алса, анча-мынча акчаң бир мындай бир бияка кирип кетип банкрот болуп турган болсоң, араңарда жүрбөйм экен. Түшүнүп атасыңарбы? Чапканатка жетпей кирип кетесиң. Иман кургул. Иман кургандар бай болсо дагычы көп кетпейт. Жок болсо чөгүп кетпейт. Иман курбагандар, иман мээнетин кылбагандар, иманына иштебегендер, ошол замат субан, болор замат көп кетет, жок болсо чөгүп кетет. Түшүнүп атасыңарбы? Пайгамбар 23 жыл бою ушуну эле кайталаган болчу. Абдурахман ибн Ауф деген бар билесиңерби? Ошолдун бир окуясы айтылат Хаяту сахабада. Анын кемелеринин бардыгы тең талкаланганда туурасында кабар жеткенде, ал жата калып сажда өкүргөн эмес экен. Бул жерде караптыр да, бул жерде. Бул жерде эмне бар? Жүрөк бар. Алхамдулилла дептир. Бир нече убакыттан кийин баягы эле кабарчы кемелердин баары тең соо экенин, бүт бардыгы тең баягы кеме токтой турган жайга келди дегенде, мынтип биян карап, алхамдулилла. Баягы кабарчы айткен, таксырым. Анткени Абдурахман ибн Ауф бул ушундай сахаба болгон, ан керек болсо Умар дагы, Абдурахман сен халифа бол деген. Усман да айткан, сен бол деген. Карасаң, Али да айткан, сен бол деген да. Ушундай адам болгон, акылман. Анан сиз эмне себептен экөөндө тең ушул жүрөгүңүздү карадыңыз десе, эмне үчүн алхамдулилла деп айттыңыз десе, качан мен жок бол деген жүрөгүмдү карасам, жүрөгүм кыймылдаган жок дейт, кайгырган жок. Мен алхамдулилла, Кудайга шүгүр, дүйнөгө кайгырбаган жүрөк болгон дедим. Качан мага кабар жеткенде, баягы жок нерсем пайда болду деп. Жүрөгүмдү карасам, жүрөгүм сүйүнүп койгон жок дейт да. Мен ошого алхамдулилла деп айткам дейт. Шүгүр Кудайга, дүйнөгө берилип кетпептир ушул жүрөгүм деп. Көрүп атасыздарбы? Бул жерде ким бул? Бул сахаба. Муну ким тарбиялаган? Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, машалла, мынакей бизге ушул жылдыздар бизге үлгү. Бул бардык эркекке үлгү. Мен эркекмин деген баары ушул нерсени унутпагыла, субханалла. Акыркысын берип туруп, басып кете бер. Алла берен унутпа. Туура сүйлө, жалган айтпа. Туура бийде тууган жок дейт. Тууганың баары кетип калган туура сүйлөп жүргөн. Жашооңдо оорчулук келсе, куш келипсиң. Сен де кетесиң конок болуп деш керек. Оорчулук конок. Жашоодо келген проблема бол конок. Бул сенин убагыңда бир аз эле турат, анан кийин кетип калат кайра. Жакшылык да бир конок. Байлык да бир конок, билесиңерби?
Бул жаның колуңда төбөлгөр төбө бербейт. Бул да конок. Акырын кетет бир. Такыр болбосо ал конокту чыдап сен кетесиң. Төбөлүктө эч ким жок. Түшүнүп атасыңарбы? Эмнеге чөгөсүңөр? Эмнеге чөгөсүңөр айтсаңар? Эмне арына мунун? Алла жаратты, бир да жолу карабай койгон нерсеге. Нужно, не нужно? Barga пайгамбар barga кайыл, barga шүгүр, жок эмне? Кайыл. Амин анда. Субханакалла хамдулилlah анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым күнөөбүзгө кечирсин.